Эртең менен жаанда жөө жалаңдап шаардын бир чоң көчөсүндө баратам. Колумдагы токочтон зир тиштеп коем. Баштан ылдый, чылгый суу. Муздак жаандын суусунан үшүгөндө тиштерим тырсылдайт. Чөнтөгүмдөгү акыркы 20 сомду токочко коротпогондо троллейбуска түшүп алып, жетчү жериме жетип албайт белем деп шаша-буша аттап-уттап бара жаттым. Таң эрте троллейбуста шүмүрөйүп, баргым келбеген жумушту көздөй, мойнуман байлаган иттей кетип бара жаттым. Сыртта жаан төгүп атат. Сол жагымды карасам, кычыраган бир машина өтүп баратат. Ушундай кымбат машинеге акчаны кайдан табышат? Мен квартплатамды араңдан зорго төлөп жүрөм деп ойлонуп койдум. Таң эрте стаканчиктеги капучинодон кармап алып, 2023-жылы чыккан машинамды тээп алып, шаардын бир көчөсүндө зымырап кетип бараттым. Жагымдуу музыка ойноп атат. Асманды карасам, аппак менчик самолет учуп баратат. Кандай эле кишилер самолет сатып алышат? Мен бул жакта бул машинамдын бензинине түтпөй араң акча таап жүрөм деген ой башта турду. Таң эрте сур булуттардын арасында самолетто учуп бара жаттым. Жамгыр шалкылдата төгүп атат. Менин жүрөгүм да ушул аба ырайындай тынч эмес. Себеби кайдагы бир алдамчылардын сөзүнө ишенип, турган акчамды 2 эсе кыла коем деп, алардын колуна миллиондогон долларларымды салып бергем. Эми алардан да дайын жок, акчамдан да дайын жок. Талаада калдым. Карыз чачтан көбөйдү, нерв өлдү, сарсанаа жеп салды. Ушундан көрө жөнөкөй жашоом сонун эле да. Жүрөгүм тынч. Чөнтөгүмдөгү жалгыз 20 сомго токоч сатып жесем, даамын айтпачы, эң сонун эле да деген ой менен учуп бара жаттым. Менин философиялык оюм жеттиби? Же түшүнбөй калдыңарбы? Айтайын дегеним, ар кимдин өз деңгээлине жараша көйгөйү бар. Сен эле маселелердин арасында чөмүлүп калгандай сезилесиң. Бирок эч кимдин идеалдуу жашоосу жок. Ошондуктан замандашым, шүгүр деп жаша, шүгүр деп жаша.